Кыргызстан-Словения бизнес форумунда өлкөлөр ортосундагы бизнес чөйрөгө ыңгайлуу шарт түзүү үчүн Соода өнөр-жай палатасы менен Словениядагы ишкердикти өнүктүрүү агенттиги ортосунда меморандумга кол коюлду. Бул макулдашуу эки мамлекет тарабынан жүргүзүлгөн ишкердик алаканы жакшыртып, ар кандай тоскоолдуктарга жол бербейт. Словения менен Кыргызстан ортосундагы 22-жылдагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 12,5 миллион, 13 миллионга чейин жетет. Ошонун ичинен негизинен дээрлик 90% бизге импорт катары келет. Бул фармация багытындагы. Биздики 1 миллиондан кичине көбүрөөк болуп калат биздин экспорт кылганыбыз. Биздин экспорттук потенциалды көбөйтүшүбүз керек. Бүгүн биз меморандумга кол койдук, жана агенттик менен. Анан дагы эки бизнес чөйрөсү алар кол коюшту. Форумдун алкагында кызматташуу үчүн ири өнөр-жай компаниялар ортосунда жалпы 3 меморандумга кол коюлду. Алар Соода өнөр-жай палатасы менен ишкердикти, интернационалдаштырууну, чет элдик инвестицияларды жана технологияларды өнүктүрүү боюнча Спирит мамлекеттик агенттигинин ортосундагы меморандум. Инвестициялар боюнча улуттук агенттик менен ишкердикти өнүктүрүү агенттигинин ортосунда жана Жал Групп Азия ЖЧКсы дуюл спорттук курулуштарды, айыл чарба комплекстерин жана күнөсканаларды куруучу объектилерди чыгаруучу ишкана ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Бүгүнкү эки өлкө ортосунда түзүлгөн келишимдин көлөмү 1,5 миллион евродон ашат. Бул документтеги макулдашуу Кыргызстан Словениянын ишкерлер ортосундагы иштердин башталышы гана. Гулира Кенжакараева Кыргызстан Словения форумуна катышуу үчүн Атайын Нарын облусунан келгенин айтат. Ал туризм тармагын өнүктүрүүнү көздөгөндүктөн учурда Словениянын Соня Креслин ишканасы менен таанышуу жүрүп жатканын билдирди. Бул уюм менен азыркы убакта сиз сурап атпайсызбы, кайсыл менен көтөргүңүз келет деп? Именно кышкы туризмди көтөргүм келет. Эмне үчүн? Анткени Нарын областында азыр кышкы туризмдин өнүгүүнүн астында турабыз да. Мен азыр ушул компанияга өзүм сунуш айтылдым да, биринчи исследование кылыш керек. Анткени Нарын областында эң чоң потенциал бар да кышкы туризмди өнүктүргөнгө. Ошого бир мыкты исследование кылсак, мен ойлойм бул кышкы туризм өнүгүп Нарын областында бир чоң бир эмени түзөбүз депчи, анан убакыт көрсөтөт. Словения экономикасы динамикалуу өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирет. Мындан улам экономисттер кыргыз ишкерлеринин экономикасы кубаттуу өлкө менен түзүлгөн келишимдерин колдошот. Муну менен катар Словениянын технологиялык жаатында жетишкендиктерин белгилешет. Буга чейин андай деле бир жакшы тыгыз мамилесин байкалганын билбейм. Кыргыз-Словения ортосунда. Бирок булар азыр жаңы маркеттерди издеп жүрөт, ошонун арасында Орто Азия, Орто Азиянын ичинде Кыргыз Республикасы. Жалпысынан форумга Словениядан 9 компаниянын 11 өкүлү келген. Бизнес аянтчанын жүрүшүндө алар транспорт, логистика, туризм, энергетика, экология жана тамак аш өндүрүш тармагы боюнча кызматташуунун алкагында бизнеске инвестиция тартуу боюнча пландарды талкуулашты. Белгилүү болгондой, аталган өлкө өсүмдүктөрдү, жашылча жемиштерди кайра иштетүү, кургатуу жана сактоо багытында технологиялык, ошондой эле айыл чарба техникасы жаатында жетишкен өлкө. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, Нью ТВ.